даяр ошо. Мыйзамды кабыл алып коюп анан мыйзам иштебей кала берем. Кандай бул? Азыркы учурда бүт шарттар түзүлдү, страховой компаниялар менен иш алып барылып атат. Мыйзамдын астына иштелип чыккан подзаконный акттардын баары даяр. Бүгүн мыйзам долбоору кабыл алынса, ошонун баары ишке ашат. Бүгүн жалпы канча машина автотранспорт бар бизде? Канчасы доверенность менен жүрүп атат? Саламатсыздарбы, мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басары Айнура Туйбаева. 1,3 миллион машина катталган 1 декабрга карата 2019 жылы. Анын ичинен так ишеним кат менен канча машина жүргөнү эч кимге белгисиз. Эч ким билбейт? Эч кимге белгисиз. Анда доверенность кылат, кантип анан силер страховка кылабыз деп атасыңар? Камсыздай бирди. Эч ким билбесе анда, кандай эмне болгон мамлекет биз андачы? Бул жерде подзаконный акттарда каралган, ошо водительге доверенность, страховка берилет да. Ошого байланыштуу ар бир жаран өзүнө страховой полис алганга мүмкүнчүлүгү бар, автомобилин кошо көрсөтүп ошо страховкага. Ушунда бир тартипке алып келиш керек дейм. Канча доверенность менен жүрөт, канчасы өзү айдап жүрөт машинени, бир мындай билишибиз керек го дейм да. Бир маалымат болуш керек да. Эч ким билбейт деп анан отурсак кандай? Азыркы учурда Алазимович, автоунааларды мурун жарандар өзлөрүнө каттабай ишеним кат менен жүрсө, азыркы учурда 1 декабрга карата уже 400 миңге жакын автоунаалар кайра каттоодон өтүп атат да. Мурун статистиканы карап көрсөк, 100 миңге жетчү эмес бир жылдын ичинде. Азыр 400 миң. Ошондо жарандар өзлөрүнүн жоопкерчилигин эске алып, келип мамлекеттик каттоодон өткөрүп атат да. Мындай ишеним кат деген азыр кетип баратат уже. Анан азыр АСАГа кирип баштаса, ошондо ким айдап жүрсө, ошол өзүнө жасаса болот да, ошондо так маалымат уже болуп калат. Тартипке салыш керек да, баары бир тартип болуш керек. Бир жыл деп атасыңар, бир жылда жетише аласыңарбы же? Бир жылдан дагы келесиң же? Сразу эле 5 жылга узартпайлыбы анда? Алазимович, жетишебиз. Азыркы мен айткандай, страховой компаниялардын баары өкмөт тарабынан дагы бүт нормативный акттардын баары даяр, страховой компаниялар даяр. Жетишебиз. Так жетишесиңер, жоопкерчилик аласыңарбы? Алабыз. Дагы ушу канча мына өкмөттүн өкүлүнө айтайын деп атам да, бир Алмаз Бекакмыжанов, бир анализ деп чыксаңар, канча мыйзамды кабыл алып атабыз, иштебей калып атат, 1 жылдап, 2 жылдап жүрөбүз. Анан кайра келип өзгөртүп, арты менен кылып коюп атабыз да. Мына кечээ да талкууладык. Жана алкоголдук продукция боюнча мамлекеттик автоматташтырылган системаны 1-январь 2018ден кириптирүү күчүнөчү. Бүгүнкүгө чейин бир да жумуш болгон жок да. Ким жоопкерчилик алат анда? Мыйзамдарды кабыл ала беребиз, анан мыйзамдар иштебей калса кайра өзгөртүп коюлуп жүрө беребиз. Бир жоопкерчилик болуш керек да. Бирөөгө бир мындай бир жоопкерчилик алыш керек ага деген. Анан жөн эле алып эле жүрө берсе кийин кандай болот андачы? Ошого мына көзөмөлгө алып анализ деп чыксаңыздар деген ойду айткым келет да, биринчи.